Ассаламу алейкум, урматтуу Корея KG каналынын подписчиктери, урматтуу достор. Мен сиздерге алдыңыздардагы кызыл түстөгү 2011 жылкы Kia Morning Россияда Пиканта автоунаасын көргөзөйүн. Бул түсү кызыл, коробка механика, объем 1. Бул 5-6 литр расходлот жүзүнө. Ана ошондон бери айта кетейин сиздерге. Бул сиздерге алыстан бир катары көрсөтүп коеюн. Кимде ким кызыл свет болсо деле, механика болсо деле айдай берем дечи болсо, анда мен ушул машинаны сиздерге сунуштайын. Көрүңүздөр, азыр ички салонунда бир катар көрөсүздөр ичинен. Бул мына көрүңүздөр 2011 жылы, полный электропакет, электрозеркало, сиденьясы мына материалда. Механика 5 ступка. Мына азыр километрин көргөзөйүн. 73.000 километр жүрүптүр. Машинанын ичи таза. Подушка безопасности бар бул жакта да. Бул жерде да подушка безопасности бар экен. Эми арка жагын көргөзөйүн. Кореецтин шляпасы. Арка сиденьяларда таза, эч кандай жыртылган жерлери жок. Эч кандай урулган жерлери деле жок экен, бардыгы жакшы экен. Арка жагынан көрүнүшү, багажы деле кенен. Запаска баллон күлүштөрү бар, бардыгы заводской герметикте. Мына көрүп атасыздар. Ал жеринде чийилген жерлери бар экен бир аз. Булардын бардыгын полировка кылганда кетет болуш керек. Мен сиздерге бул машинанын баасын айтып коеюн. Мунун баасы долларга $2800 экен. $2800 бул Кореядагы баасы. $1100 жол киреси, $600 растаможкасы болот. Кимде ким ушундай Kia малолитражка издеп аткан болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Биздин номерди описанияга калтырып коебуз. Биз ушу айдын октябрдын 15-лерине чейин заказ алып машина жүктөйбүз деп аттык эле, мен айтып аттым. Бул 1-2 күнгө дагы чозулуп калды контейнерибиз. Мына акыркы контейнерлерге машиналарды толтурсак, андан кийин жүктөп чыгарабыз, токтотобуз. Антон достор, кимде ким машина издеп аткан болсо, анда бул чыгарыш аягына чейин көрүңүздөр. Бул жакта башка машиналарды көрсөтүштү баштайын. Ушундай достор. Анда эмесе, урматтуу достор, мен сиздерге мына Avante 5 автоунаасынын эмдини суранып аттыңыздар эле. Бул алдыңыздардагы серебристый цветтеги эмди. Бул 1.6 газ, 5-чи поколениеда заводской газ. Мен сиздерге азыр мунун ички салонун жана жылын көрсөтөйүн. Мунун жылы 2012, көрүп атасыздар. Полный электропакет, электрозеркало, LPG газ, подушка безопасности, мультируль бар, автомат коробка. Бул жакта Bluetooth, MP3, магнитофон, диск чөткөн. Бул материалда отургучтары, подстаканниктер, подушка безопасности бар экен бул жакта да. Көрүп атасыздар. Ичи асты мындай палас, көпчүлүгү алды жана эле мындай пластмассовый резина. Эми сиздерге мунун арка жагын көргөзөйүн. Бул арка жагынан көрүнүшү. Арка жагынан Avante эмди 16 серебристый цветте болгону. Мына жеринде мына чийилген жерлер бар экен, көрдүңүздөр. Бул жагынан көрүнүшү. Мына чийилген жерлери, повторительдери бар экен. Эми мен бул жагынан өтүп сиздерге бунун баасын айта кетейин. Мунун баасы $3000. Кореядагы баасы $3000. Ал жеринде да чийилген жери бар экен, краскасы көчүп калды. Мунун растаможкасы $800 болот, орто сеп менен. Жол киреси $2000 болот. Кимде ким ушундай Avante эмди издеп аткан болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Эми пулуна жараша машина. 1.6 газ, өтө экономичный. Ушундай достор. Мунун жанында эле алдыңыздарда көрүп турган Kia Bongo 1 тонна 200. Портерден чоңураак машина тартып кой деп суранып аттыңыздар эле. Мына портерден чоң. Мунун алдыңкы баллондору дагы мындай R16. Алдыңкы дискаларында көрүп атасыздар. Бул 1 тонна 200'лүк. Бул күрчөктөрү дагы узун. 8 күрчөк, спальныйсы жок. Бул электропакет, мультируль, подушка безопасности бар. Bluetooth магнитофон, подогрев руль, электрозеркало, складывание зеркала, подогрев зеркала бар экен, подогрев сиденья, рульдарынан подогревтери бар экен. 6 ступка, механика.
Мунун азыр километрин айтайлы 83.968 жүрүптүр. Мунун чыгарылган жылы 2015. Көрөтасыздар, сиденьяларына жыртылган жерлери жок, машина аз эле жүргөн. Болгону мындай чыгып чөбөрүп, патинкелери менен чийип салган экен. Монитору бар экен, авторегистратору бар. Флеш картачы өткөн бул монитордун жан башына көрөтасыздар. Бул машинаны алыстан жана наркы тарабында көргөзөйүн. Бул Kia Bongo автоунаасы, үстүндө багажниги да бар. Мунун баасы, Кореядагы баасы $6.000 экен. $6.000. Мунун жол киреси $1.600 болот. Растаможкасы 2013-төн жогоргусу $800 где-то бир $1.200 болот. Растаможкасын точно билбейм, муну эсептеш керек. Тугандар, туура түшүнүңүздөр. Анан кайра комментарийга канча болот деп жазбастан каталогду ачасыздар дагы дизель 2.9 объем деп эсептеп аласыздар. Мен сиздерге болгонундай айтып койдум. Мунун жанында эле 126 2011 CRDI автоунаасы 126. Мунун жылы 2011. Алдында чийилген жерлер бар экен бамперлеринде. Ак түстө, менден ак түстө суранып аттыңыздар эле. Көрдүңүздөр. Мунун Кореядагы баасы $3.200. $1.500 жол киреси, $1.300 растаможкасы бар. Мен сиздерге салонун көргөзөйүн. Жаман чийип салдыр, мына патинкелери менен тебе берип отура беришим. Мунун пробеги көрүнүп атат болуш керек. 291.000 пробеги бар экен. Мындай под дереводан пластмасса, жыгачка окшогон пластмассада кондиционери бар экен. Подогрев зеркала менен подогрев сиденьясы бар экен. 500 ступка көрүп атасыздар. Артында домкраты бар, спальниги менен 2 адам отурчу. Аябай сиденьялар кир экен, жууп тазалаш керек болгону. Спальниги бар. Бул кузовтун сырттан арка жагынан көрүнүшү. Көрүп атасыздар. Бар жогу таза, эч кандай бурулган жерлери жок экен. Балондору жүрсө болот, эми жазга акасына яшиги. Бар экен ушундай. Бул жагынан көрүнүшү. Жылы 2011 көрүп атасыздар. Электропакет, электрозеркало. Сиденьясына мындай жеринде бир аз чыртык жери бар экен. Калган жактары жакшы. Ушундай достор. Кимде ким 126 CRDI издеп аткан болсо анда кайрылыңыздар. Анын жанында эле бул кадрды үзбөстөн мен сиздерге 133 автоунааны көргөзөйүн. 133 көк светте. 2012 6 ступка. Көрүп атасыздар, бул машинанын мына жеринде бир аз краска чачып коюптур. Бампери болсо сынып калыптыр. Көрүп атасыздар, муну скотч менен жамап үстүнөн краска чачып койгон. Машина рабочий. Үстүндө багажниги бар. Балондору жакшы экен. Мында ключ сала турган яшиги да бар экен. Жылы 2012. Сиденьясы бир аз жыртылып калыптыр. Аябай кир экен. Спальниги бар. Кандай 6 ступка бул. Мунун не наоборот кондиционери бар экен. Күзгүнү ысыткычы, подогрев зеркала. 130.000 пробег. Электропакет, электрозеркало. Эми наркы тарабынан көргөзөм, котурлачы мал жөнүн экен. Бул жагы жөн эле резина чыгып калган окшойт. Окшогон жерлери бар экен мындай. Бул тарабынан краска чачып коюптур, баягы чийилип, шыбалып чийилиптир. Мына көрүп атасыздар. Краска чачып коюптур жөн эле баллончик менен же шутка менен эле краскалап койгон. Ушундай булар эч кандай жалко эмес. Кандай кааласа ошондой крастетип коёт. Өздөрү минип жүргөн машиналардын деле светтери бири-бирине шайкеш келбейт. Окшошпосо деле ак свет болсо молочный менен крастетип коюп айдап жүрө беришет булар. Корейстер ушундай. Өткөндө комментарий жазыптыр, бирөөнүн элине жүргөндө кореец дебей, жөн эле дебейсиң деп. Эмне дейин? Кыргызды кыргыз дейт, өзбекти өзбек, корейцти корейц деп айтат да туугандар. Эмне деп айтайын аны? Айтыңыздар, мындай да айт деңиздер, ошондой дейин. Ушундай туугандар. Мунун баасы $4.200. Кореядагы баасы. Ушундай да айтып атат, аны мен ойман чыгарып аткан жерим жок. Көргүлөр айтып атат, сен $1.500 кошот экенсиң, $1.000 кошот экенсиң, анда мен
тез эле болуп кетпей белем анча кошкон болсом. Азыр Кореяда баа ушундай болуп атат. Мурун арзан болсо, азыр Кыргызстан жабылат дегенге ажиотаж болуп атат. Машиналар ушундай кымбат болуп, сатылышы да аябай тез болуп атат. Мындан кийин Кыргызстанга машина кирбейт тугандар. 10 эсеге көтөрүлөт таможня. Азыр бул $1300 растаможка болуп аткан болсо, 11 эсеге көтөрүлөт. $14300 болот жаңы жылдан ушундай машиналардын растаможкасы. Ушундай достор, мунун жол киреси $1,500, растаможкасы $1300 болот. Жаңы эле бул Авантан тартып өттүк, анын жанында бул LF автоунаасы турат. LF, мунун жылы 2015. Бул машинанын сиздерге сыртынан бир сыйра көргөзөйүн. Түсү ак. Андан кийин ичине башпагайлы. Ичин көрсөк, полный электропакет, электрозеркало, складывание зеркала экен. Булар мультируль, көрүп атасыздар, подушка безопасности бар, автомат коробка, монитор бар экен, Bluetooth, MP3, пассажирдин дагы подушка безопасности бар экен. Кожалары эч кандай жыртылган эмес. Бардыгы таза. Бул жагда бардыгы жакшы экен. Асты болсо палас, көрүп атасыздар. Такси автоунааларын тартканда көңүл бурсаңыздар, алдылары палас болбойт, алдылары пластмасс болот да. Булар алдылары мындай паластан экен. Поликтери да палас. Жакшы экен. Азыр мен сиздерге бул жак ачылбай калган окшойт. Арка жагынан көргөзөйүн. Арка жагынан көрүнүш, аябай машиналар жакын токтотулуп калганын байланыштуу мен сиздерге толук көрсөтө албайт экенмин. Мен сиздерге көрсөтө кетчү нерсе мындай жеринде краскасы көчүп кетти. Эми мунун баасына келсек, мунун баасы $6000 экен. Кореяда баасы $6000, жол киреси $2000, $1800 растаможкасы болот. Бул 2014-15 болгондуктан $1800 растаможкасы болот. Мунун жанында эле K5 автоунаасы турат достор, мына 2011 жылкы. Бул таксиде жүргөн K5, K5, серебристый цветте, жылы 2011, экобъем, заводской 5 поколениядагы газ. Мен сиздерге бул машинаны көрүп атасыздар, таксиде жүргөндөрдүн үстүндө чашканын орду турат, аны жамашка тура келет. Көрүп атасыздар, полный электропакет, электрозеркало, складывание зеркала. Көпчүлүк айтып атасыздар да, биз көрүп атабыз, айтпайлы кой депчи. Мо складывание зеркала, электрозеркало кээинки машиналарда жок, ошондуктан мен муну айта кетейин. Эми силер кааласаңар, каалабасаңар мен айтышка туура келет. Көпчүлүк адамдар билбейт. Бир аз сидениясында жыртык бар экен, мындай. Жыртык деле эмес. Калган жактары жакшы экен. Бул ичкин салонун көргөзөйүн. Бул таксиде жүргөн машиналарды көрдүңүздөр, мындай тешилген жерлери бар. Бул жерлерге навигаторларды тешип карматып кое беришет да. Көрүп атасыздар. Бул жака монитор коюп, ол жерге баягы телефон сала турган өзүнүн кармашкасы бар, коюп койсоңуздар, бул тешик жабылып калат. Автомат коробка, подстаканник, подлокотник, сиденьялардын жыртылган жерлери жок экен, бардыгы жакшы. Бул жагында мультируль, подушка безопасности бар, LPG газ, көрүп атасыздар. Кожалары жакшы. Мен сиздерге азыркы машинаны көрсөттүм. Бул көрүңүздөр, алды мындай таксиде жүргөн машиналардын арзан базовый комплектация болот, ошондуктан палас каптабайт. Бул көпчүлүк машиналарга мындай алдылары баягы пластмасса эле болот. Мына достор, мен сиздерге бул айта кетейин, бул арканкы эшик, шопурдун аркасы. Мына эшикти көрүп атасыздар, видеодон деле ушул крыло мына жасалып тур, ушул жагынан бир аз удар болгон экен. Жасаптыр, бирок жасаганда эптеп эле тегиздеп туруп, анан краска чачып койтур. Муну өзүңүзгө апарганда жасатыш керек болот. Же ушул ойдон айдап жүрөсүңөр деле эч ким кой дебейт. Бул наклейкалардын баары сыйрыла турган нерсе. Сыйрып, андан кийин сиздерге багажнигин ачып көргөзөйүн. Мына ушул жактан удар болуп жасалганда, могу жерлерин жакшы жасабай койгон. Бул баары билинип турат да. Мына 5 поколениядагы газ, бул газ баллон турат. Көрүп атасыздар, мен сиздерге эми комплект ключтөрүн дагы ачып көргөзүп коеюн. И жана мына ал жагын көргөзүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Ушул жагынан удар болуп туруп жасалган. Көрдүңүздөрбү? Бул жагын менден сүрөтүн сурабаңыздар. Сүрөтүн таштап кой. Баягы силерди бардыгын көрүп алсын деп видеого тартып атсам деле сүрөтүн таштап кой деп сүрөтүн сурай бересиздер да. Ошондуктан менде сүрөтү жок. Мен мына видеого эле тартып атам. Ушул жерден бардыгыңар көрүп алгыла. Кандай жеринде урулганын, түрүлгөнүн, жыртылганын мен сиздерге кенен
тааныштырып жатам. Андыктан ушул жактан көрүңүздөр. Дагы менен сүрөтүн сурап эле коюңуздар. Көрүңүздөр, мына жерлеринде чийилген жерлер бар. Бул парокторунда бул боло турган нерсе. Ошондуктан бунун баасы арзан, $2600. Бул K5'дин жылы 2011, $2600, $2000 жол киреси, $1200 растаможкасы болот. Ушундай достор. Бунун жанында бул 2016 жылкы K5 турат. Бул мына алды эле сүзүлүп калыптыр. Көрөсүздөр, мына. Алды сүзүлүп калыптыр. Мына бампери, эки фарасы, решеткасы бүтүн эле экен. Подушка безопасности иштеп кеткен. Водительский жагы дагы. Водительский жагы дагы, анан пассажир дагы иштеп кеткен. Калган салондору бардыгы таза эле экен. Бирок кимде-ким ушундай аварийный машина арзаныраак болсо, алып жасап алам дей турган болсоңуздар, анда пожалуйста $4000. Өзүнүн баасы $4000. 2016 жылкы K5 бул 5-чи поколениядагы газ, бул дагы такси, километри да газ, бирок азыр ключ жок экен, көрсөтө албайм. Бул жаңы эле иштеп жүргөн машина, ушуну сүзүлүп калыптыр. Жасап алчу болсоңуздар, мунун бампер аласыздар, эки фара, подушка безопасностьтын жасатасыздар. $4000, $2000 жол киреси, $2000 растаможкасы, $8000 2016 жылкы машина аласыздар экен. Ушундай достор. Сиздерге мунун алдында эле турган мондай Labo суранып аттыңыздар эле, мен сиздерге Labo'ну көрсөтө кетем. Бул 5 курчок Labo 2012 жылы жазылып турат. Бунун баасын сразу айтып кетем. Баасы $1900, $1100 жол киреси, $600 растаможкасы болот. Аркасында тентиги турат. Анын баасы $2400, 2015 анын жылы. Артында көрөсүздөр, 2015-2017 турат. Булардын баасы баягы жылы жаңы болгон сайын бир $200 кымбатыраак. Антан достор, кимде-ким булар газ, сразу айтайын, заводской газ. Кимде-ким ушундай Labo издеп аткан болсо, Porte издеп аткан болсо, аны кайрылыңыздар, убакыт аз калды. Мына достор, могул жакта матиздер тизилген боюнча матиздер турат, бирок жылдары эски да, туугандар, мындай. Жылдары 2007. Кыргызстанга 2007лер кирбейт. Ошондуктан 2008ден жогорусу кирет. Мына болсо 2009 экен. Көргөзүп коеюн, мунун жылы 2009, бирок сатылып кетти. Көпчүлүгү сатылып кетти. Могу 2008 кызыл түстөгү матиз экен. Көрөсүздөр, мунун баасы $1200. Салонун көргөзүп коеюн, бул материалда автомат коробка, магнитофонный кассета экен. Астылары бир аз палит мусор экен. Көрөсүздөр, ал жакта могул жакта Spark турат. Бул дагы сатылып кетти, 2012 солдат деп турат. Бул жерде баягы жүктөгөнгө чейин сатып алып кое берет да, ушул жерде тура берет. Андан кийин алчулар ошол жүктөгөн убакта келип алып кетет. Ага чейин сатылган машина деле туруп тура берет, ушундай достор. Анда эмесе достор, силердин алдыңыздарда Kia Morning Picanto автоунаасын көргөзөйүн. Мунун свети мындай жашыл мокрый асфальт цветте. Бунун объему 1, автомат коробка, жылы 2008. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мунун сыртын бир сыра көрсөтүп коеюн. Мына күзгүлөрүндө повторительдери бар. О жеринде бир аз чийилген жери бар экен. Аркасында 2 парктрониги бар. Көрүп атасыздар. Камера задний вида. Бул ички салонун көргөзүп коеюн эми. Бул полный электропакет, электрозеркало, складывание зеркала, блокировка, айнектери блокировка кылат. Кожасынын бир аз жери бар экен. Жылы 2008. Бул жагына бул подлокотник. Бул кайрылат. Автомат коробка, кондиционер, монитор, көрүп атасыздар. Подогрев сиденья, бул жагыда бул тумальник, алдыдагы тумальниктердики. Подушка безопасности бар. Пробеги азыр көрөбүз. Чогуу 185 000 пробег. Бул камера задний вида иштейт. Кожалары болсо жакшы, эч кандай жыртылган жерлер жок экен, башка бир гана ушул жери. Алды болсо палас, көрүп атасыздар. Болсо складывание зеркала, муну басканда бул айнеги кайрылат. Ушундай достор, мунун Кореядагы баасын сиздерге айта кетейин. $2200 бул Kia Morning автоунаасы. $1100 жол киреси болот, $400 растаможкасы болот. Растаможкасы $400. Ушундай достор, кимдеги Morning же болсо Matiz алам дегендер болсо кайрылыңыздар. Биз өткөн
өткөндө айттым эле ушул 15-теринде токтотобуз деп. Мына 1-2 күн буюрса, контейнерлерибизди толтурсак, токтотобуз насип кылса. Мына урматтуу достор, мен сиздерге мына Devo Matiz 3 автоунаасын көргөзөйм. Бизде широкомордо деп коюшат экен го. Мына алдында мына сеткасы бар. Мындай жеринде бир аз чийилген жери бар экен болгону. Дөңгөлөктөрү жазгы, дискалары болсо титановый, астында спойлери бар экен мыналарда. Үстүндө болсо дугасы бар. Серебристый цветте. Мына сиздерге баягынан көргөзүп коеюн. Задний видтердин үстүнө да кошумча күзгү айнек коюлуп тур. Жылы болсо 2008. Жылы 2008 кожаный салон. Автомат коробка. Магнитофону бар экен, дисковый. Кассета. Бул жагында бардачогу. Азыр мен сиздерге канча километр жүргөнүн ачып көргөзөйүн. Бул 86.308 километр жүрүптүр. Бул машинанын асты палас, Matiz. Бирок ичи бир аз кир экен. Жууп тазалаш керек экен. Электрозеркало, подушка безопасности бар экен. Эми машинанын арка жагына сиздерге көргөзөйүн. Арка жагынан көрүнүшү. Аркасында мында парктроник бар экен 4. Арка жагынан көрүнүшү. Камера задний види бар экен, бирок монитору жок экен. Багаж кылтаны. Ачып көргөзөйүн десем, ачпай эле коеюн. Машинаны караганда бир катар таза экен, ал жерде кирип калган жери бар экен. Эми мен сиздерге ушул Matizди көргөзүү менен бирге алды жагында көргөзүп коем. Ал жеринде чийилген жери бар экен, көрдүңүздөр. Ушул Matizdин баасын айтып, андан кийин бул видеону жыйынтыктайлы. Бул Matizdин баасы $1250. Кореядагы баасы. Пробеги дагы оригинал. Автомат коробка, 08 объем, 2008. Жол киреси 1100, растаможкасы $320 болот. Кимде ким ушундай машинага кызыгып аткан болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Бул буйруса ушул жума жүктөйбүз. Ушул 2 күнүн ичинде булар машиналардын баары жүктөлөт. Анда эмесе достор, мен сиздер менен кайрылышам. Баарыңыздар аман болуңуздар. Биз дагы видеолор чыгарып турабыз мындан кийин. Дагы видеолорду мында машиналарды обзор кылабыз буйруса. Андыктан биздин каналдан алыстабастан видео жаккан болсо класс басып, биздин описаниядагы Instagram баракчабызга дагы катталып кетишти унутпаңыздар достор. Андыктан баарыңыздарга Кореядан ысык салам айтам. Тынч болуңуздар. Кийинки видеолордон жолукканга чейин аман болуңуздар демекчимин.